айрым маалымат булактары, тактап айтканда Клуб KG маалымат порталы, 24 KG маалымат агенттиги жана башка бейөкмөт уюмдары же болбосо кандай айтсам батышчыл көз караштагы жарандар дагы бизге катуу сын пикирлерин айтып атат, сөздөрдү бурмалашып атат. Мен ал боюнча азыр сиздерге тактап кетейин. Мына менин колумда Клуб KG'нин акыркы мезгилде чыгарган маалыматы колумда турат. Бул жерде Кыргыз Чоролор коомдук бирикмеси 27 январда өздөрүнүн жыйынын өткөзүп, ал жерде мындай талапты биздин урматтуу президентибиз Алмазбек Атамбаевга жолдоду деп турат да. Ал жерде талаптарда мынтип айтылып атат. Чет өлкөлүк жарандар мейманканаларда гана жашасын. Квартираларда же үйлөрдө үй бүлөлүү гана жарандар жашасын. Эгерде мейманканалар кымбат болсо, башка жатаканаларда жашасын. Чет өлкөлүк жарандарга карата көзөмөл катуу коюлсун. Эгер кандайдыр бир райондо же бир аймакта жанагы окшогон туура эмес караоке клубтары болсо, ошол жердеги мындай милиционерлер жумуштан кетсин. Уйгурлар Майдана базарынан кетсин, анын баарын кыргыздар элесин деген. Мына менин колумда турат. Азыр өзүңүздөр кирсеңиздер да буну ала аласыздар. Эми урматтуу жыйындын катышуулары, биз мындай кайрылууну биз жөнөткөн эмеспиз. Биздин Кыргыз Чоролор коомдук бирикмесинин ичинен да мындай сөз чыккан эмес. Эч ким жүзүнөн чыккан эмес. Бул жыйын 27 январда биз тарабыбыздан өткүзүлгөн эмес. Бул жана мекенчил күчтөрдүн кыймылы деген ушундай бир кыймыл бар. Ошолор тарабынан өткүзүлүп, биз ал жерге конок катары гана барганбыз. Биз ал конок катары барып, өз сөзүбүздү ал жерде айтканбыз. Бирок мындай талаптарды койгон эмеспиз. Анан кийин ошол жыйындын жиберген кайрылуусун дагы мен ала келдим. Мына 27 январда алар мындай талаптарды койбой эле, тескерисинче алар 3 талапты коюптур. Мына колдору коюлуп турат. Ошо катышкан уюмдардын. Бул жерде мындай талапты коюп атат. Кыргыз кыздарын сойкулук максатында иштеткен көңүл ачуучу жайлар жабылып, бул максаттагы үгүт насаат иштерине жана сойкулук менен алектенген кыздарга карата катуу чара колдонуучу мыйзам кабыл алынсын деп жогорку кеңешке жөнөтүлүп атат. Чет өлкөлүк жарандарга Кыргызстанда жүрүү тартибин сактабагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин 390-391 беренелерине өзгөртүү толуктоолор киргизилип, андагы айып пулдар 100 эсе жогоруласын деген талап коюлуп атат. Экинчи талап, үчүнчү талап, азыркы система өзүн өзү актабагандыгын эске алуу менен элибиздин менталитетине ылайык жазылган жаңы баш мыйзам иштелип чыксын деп турат. Мына 3 талап жөнөтүлгөн. Анан тышкары дагы кошумчалап кетиш керек. Ошол эле Клуб KG маалымат порталында мына Акпрессте дагы ушундай маалымат жыйыны болгон. Анан тышкары ошол жанагы биз айтып аткан мекенчил күчтөрдүн жыйынында дагы булар баягы журналисттик маданиятты сактабай, камераны баягы өчүрүлгөндөй бизде болот дагы, ошол кайсы жерде топтошуп турсак, ошол жерге жашыруун балаларды тартышат. Мына буну эмне себептен айтып атам? Бүгүнкү күндө ошолордун ушундай порталында жайгашып турат да. Биз топтошуп турган жерлерде акырын барып жашыруун съемка кылган. Ошолордун баардыгын салып атат да. Мындайча айтканда, кадрдан тышкаркы материалдарды жүктөп атат да. Мен ойлойм, муну сиздер жакшы түшүнүп болуш керексиздер. Бул туура эмес деп ойлойбуз да муну. Бул боюнча бүгүнкү күндө биздин чоролор, биздин мүчөлөр аябай нааразы болуп атат. Алар башка дагы бир нерселерди сунуштап атат. Биз өзүбүз барып кандайдыр бир башкача чара колдонсокпу деп. Биз аларды сабырдуулукка чакырып, мыйзам деген бар. Эгер биз азыр мындай жыйын аркылуу баягы билдиребиз өзүбүздүн оюбузду, эгер ага макул болбосо анда сотко берели дегенди чечимди кабыл алып атабыз. Бизде айтылбаган баягы меморандум түзүлгөн жөнүндө биз айтып келатпайбыкпы? Бирок бизде президенттин аппараты менен, департамент менен, экономика министри, финансы министри менен бизде түзүлгөн эмес. А булар түзүлдү деп ушуну да чыгарып атат да. А бүгүн бизде алар келип бизден телефон аркылуу сурап атат, силер менен түзүлгөн жок эле го. Кандай, эмнеге мындай информация берип атсыңар деп бизди кайра сындап атат да. Бул менен мен эмне айтмакчымын? Урматтуу жыйындын катышуулары,
ушундай кандайдыр бир такталбаган маалыматтар же болбосо бул кандайдыр бир билип туруп ошо мамлекеттик органдар менен Кыргыз Чоролор коомдук бирикмесинин ортосунда же кандайдыр бир бийлик бутактарынын менен Кыргыз Чоролор коомдук бирикмесинин ортосунда карама каршылыкты күчөтүү үчүн жазалап атабы же болбосо азыр ушундай бир абалды курчутуш үчүн жазалап атабы биз түшүнбөй жатабыз да. Кандай максатта бул болуп атканынчы.